шаарда фонтан жизни деген да бир уюм бар да, организация бар да. Ошонун сотрудниктери чалып атышат да, ушундай жардам бериңизчи деп. Анан эми азыр барып көрөбүз да эмне болгон иш экени, эмне болуп калыптыр. Бул уюмду 2004-жылы иштеп баштадык да, анан 2005-жылы регистрацияны өткөздүм да. Мен ушу бомждар менен жүрсөм, милициялар кармап алды мени. Сиз эмне эле ушул бомждардын арасында жүрөсүз да кайла деп. Анан эмне болду? Десем, запчасть саткан кишилерден эмессизби деп. Мен тиги базарда ойлоп жүрөм, базарда соода кылган экен деп. Көрсө, ушул бомждардын органдарын сатып жүрөсүңбү мүмкүн деп атышыптыр да. Ошондо ойлодум да, кой, муну закондун чегинде кылалы деп. Анан кийин тыйының жок жерден организацияны ачыш бул оңой болгон жок. Аябай издендик, чуркадык, ошентип жүрүп анан кийин мен юстициядан өтүп атканда организациянын атын эмне деп коесуң деди. Анан мен 5-6 ат жазып алгам. Аларды айтсам, компьютерден карап туруп андай ат бар, мындай ат бар экен. Анан эмне деп коерумду билбей анан кийин ыйык рух деп койсом эмне болот дедим. Анан тиги шакылдатып эле басып салды. Жок экен, болот ушундай деп. Анан бул эмне дейт? Бул Кудайдан келген рух да дедим. Рух өзү ыйык болот деп. Ошо боюнча ушул ат коюлуп калды. Мурун ара ачып кетип, мен да көчөдө калып калгам. Ошо көчөдө 1-2 жыл жашап, ошондо ошо көчөдөгү жашоолорду көрдүм, ошонун ичинде дагы ыйлап жүргөндөр бар экенин билдим. Анан мен аракты таштап, кайра өзүмө келип, анан семьям менен жарашып, канда ошол көчөдө ыйлап жүргөндөр эсиме түштү да. Анан ушуларга мен жардам бербесем, ким жардам берет деп. Ошон үчүн ачкам. Ушул күнгө чейин 200дөн ашык киши келип кетти. Анан азыр 24 киши жашайт. Мунун 5 аял, калгандары 19 эркек. Мен мурун милицияда иштечү элем да, анан милициядан чыгарып салышты. Мен өзүм жумушумду сүйчү элем. Түз таза иш кылганга аракет кылчу элем, бирок жакпадым. Анан чыгып калдым, анан чыкканда анан ачуу басат деп ызаланып ичип жүрүп анан аракка кантип кирип кеткенин билбей калдым. Анан арак ичкен жерде такай чыр чатак. Мен да көчөдө дала ыйлап жүрдүм. Жардам берген бирөө болсо, ушул бутума туруп кетсем, аракты ичпей калсам деп, бирок ичпей калган жокмун да. Молдолорго бардым, табыптарга бардым, жердин баарын кыдырдык, бирок тыштай алган жокмун. Анан Кудайдын көзү түшсө экен, анан Кудайга жалындым бир күнү. Арактан тажадым, мен семьямды сагындым, Кудайым мага жардам бер, мен семьяма кайрылайын деп. Анан Кудай менин үнүмдү укту, Кудай кыргызча түшүнөт экен. Ошо менен анан эртеси күнү аракты таштап анан үйүмө келип, үй бүлөм менен жарашып, кийин кызым турмушка чыкканда анан аракты токтотуп, анан кайра ушул жашоого келдим. Мени менен жашап жүргөн 1-2 бомж аял бар болчу. Эртеси күнү алар келиптир. Салып кетебиз деп. Келинчегим болбойт, мен бербейм, жибербейм деп. Анан кийин тигилер үйдү өрттөгөн да, эмне кылабыз дейт. Ой, бир бутылка арак берип койсоң кетип калышат. Биринчи бир машина алдым, андан кийин бул жерди сатып алдым, анан тиги станокду алдым. Баарын акындык менен баягы. Анан баарын бир шартта алган жокмун. Мунун алыш үчүн канча эмгегибиз кетти. Ар бирин тазалап, шыпырып, актап, сактап, краскалап, крышасын жаап, ушинтип атып курулуп келаткан нерсе да, кичинеден. О жерде сарай алганбыз. Сарай алып мен мал чарбасын өнүктүрөйүн деп атам да, качанка чейин де эме сурап жүрмөк элек. Кайыр сурап жүрмөк элек. Ай, жардам бергилечи деп чуркап жүрөм. 11 жыл болду. Анан эми ушул быйыл
сарай алдым. Ошонун 10 миң, 20 миңге алганбыз, 10 миңин төлөдүк эптеп. Эми 10 миңи калды да ошону төлөй албай атабыз. Ошону төлөп мал чарбасын өнүктүрүп алсак, анан кишиден сурабай кайра бере турган болуп калдык да. Ошого өзүбүз бакканга жетише албай атабыз да. Жаанды айтып кетти да. Эми жаанга калганча жаанда учат деген. Нерте айтып атасың? Жаан келди да. Ошондон бери эле келаткан мал чарбачылыгы бар. Анан 20-30 коюбуз бар, 10-15 эчкибиз бар. Анан ошону көбөйтөйүн дегем да, көбөйтсөм, себеби өзүбүз бакканга качанга чейин эле көрүнгөндөн акча сурап жүрөм, жардам берчи, ун берчи деп, кийим берчи деп эле. Биз өзүбүз багышыбыз керек болуп атат да. Эгерде жардам келбей калса, бул организация чачылып калгандат. Мен ага макул эмесмин да. Мен сыймыктанчуулар 7 кишини үйлөнтүм, алды балалуу болду. Мына экинчиси балалуу болду мурдагы күнү. Балалуу болуп сүйүнчүлөп келиптир. Балаңдын көрүндүгү деп бир улак бердим, сүйүнчүсүнө деп бир эчки берип келдим. Мына бул жетишкендик. 7 үйлөндү, 7 өкүл ата болдум. Анын 5 жашап атат азыр, 2 ажырашып кетти. Кыйын комузчулар келди, кыйын строительдер келди. Бу да сыймык. Өкүнгөн нерсем тилимди албай, ичпе, эми ичсең өлүп каласың, мен сенден корком десем де болбой, ичип алып өлүп калгандар болду да. 4-5 ушундай болуп өлүп калышты да. Кетип калышып менден, өлүп калышты. Бирок мен булар билбейт деп муну токтотуп койбойм да. Себеби көп эле жерден көңүлүм калды, көңүлүм калтырышты булар. Анан токтотпогон себеби мен Кудай үчүн кызмат кылып атам да. Мен баягы түн ичинде сыйынганда Кудай дегем, сага кызмат кылайын, өмүрүм өткүчө кызмат кылайын дегем. Бул жерде эң көп жашаганы ачылгандан бери жашап келаткандар бар да. Себеби анын барар жери жок башка. Бүттү, ошон үчүн биякта калат да. Бул жерде барар жери жоктор 5 бар. 5 калат мени мененчи. Могул жатакананы дагы ушулар үчүн салгам мен. Өзүм үчүн эмес да. Ушуларга да спонсор таап, ушулар үчүн деп салгам. Ар кайсы чет мамлекеттен келди. Булар көп изилдешти мени. Чын эле иш кылып атабы, же кээ бир кыргыздардай болуп, иш кылмыш болуп, аял алып, же балдарын үйлөнтүп атабы деп. Көп текшеришти, бирок биякта чындык бар экенин билишип, анан көп кишилер жардамга келди да. Эми буга көп спонсор келди, анан даже алар аттарын айткан жок мага, мен аттарын да билген жокмун да. Киреше булагыбыз жанагы пилорамадан кичине түшөт. Пилорама иштейт кичине. Анан кээде тиги койлордон сата калабыз, кой эчкилерден сата калабыз кичине. Анан кээде бу машина айдап жүргөндө киши карай түшө калат, ал май сайыма жетет. Анан кээде жакшы кишилер унсун алып келип берип кетет. Үй бүлөмдө эмне? 5 балам бар. 1 уул, 4 кыз. 5 балам деген кичүүсүн 5 ай болду багып алганыбызга. Да бирөөлөр таштап кеттир. Аны багып алдык, ошо менен 5 балам болуп калды. Анан 8 неберем. Анан жакында эле дагы 6-чы кылып 6-чы класста окуган бир орус баланы энеси отказ берип интернатка өткөзөм деп атыптыр. Тентек, аябай уурдайт, андай мындай деп. Анан ошону дагы өзүмө алып алдым. Ошо менен 6 бала болуп калды да. Үй бүлөмдө ошол. Бир эмелер чалып калды. Ошолор айтат, Бакуштун барар жери жок экен, анан доктор кабыл албай атыптыр. Анан оорулуу экен деп докторго эметсе, докторлор текшерип ден соолугу жакшы экен дейт. Бул жөн эле тамактан калган дейт да. Арыгынан баспай калган дейт. Ден соолугу
Tubерkuloz emas eкен, rak echtiki жок экен. Тамакты жетишсиздиктин айынан ушундай болуп калган дейт. Баса албай алы кетип калган деп. Ошону барып алып келейин дегем азыр. Ушул көбү суроо берет да, ушул организациядан кийин эмне болот? Балаң ээ болуп калабы, же кыздарың ээ болуп калабы? Мен айтам, андай болбойт. Мен Кудай кимди көрсөтсө, ошону коем дейм да. Бул организация кийин иштеп калыш керек. Мен өлгөндөн кийин бул менчикке өтүп кетпеш керек да. Мен ошон үчүн жанталашып жасап атам муну. Бул меники эмес, бул Кудайдыкы деп ушул кызмат кылыш керек да бул. Менден кийин дагы кызмат кылып калыш керек. Ошон үчүн мен карып алым кетип калганда Кудайдан корккон бирөөнү коем да. Ал ким болот мен билбейм азыр. Мен балама деп айткан эмесмин, кызыма деп энчилеген эмесмин. Улсатпы? Канчадасың азыр? Азыр 53-ке чыгып калдым да, 63 болгондо 53 болуп калам. Кой, ыйлаба. Ыйлаба дагы. Кадыр мен ыйлады экенсиң. Ооба. Şu кечеинде кыйналып кеттим. Эртең кызым көрдүм. Зорго келип ширге отурдум. Бир бала жетелеп келди мени. Неме экен? Көйсөт экен бала. Бомиште вейнен Кудай тоба кылдым. Ооба дем бомш болду. Анан кечкүн ошолор менен жатсам, маякта бекер далилайдаган бекер неме бар. Балке. Жүрүп апарайын деп ошол алып келдим, мен деп айтдым да. Ооба. Эми ыйлабай. Сен деле Кудайың бар экен. Көрдүңбү? Жакшы кишилерге жолугуп калдың эми. 3 күн талаада турдум. Рызкыларым бар экен, кече сизге окшогон көрөп туруп, ичесиңби ичпейсиңби балам деди. Жок дедим. Сурай албайм, нан. Акча берди. Элесем мына, нан алып же, неме деп. Ана, кечке малга жакын. Рызкы сүнкен, эртемен эрте туруп, Кудайдан тилесең Алла Таала рызкы деп берет. айтып берет экен. Mana bu yerге келдим. Кудайга шүкүр, кийимим көргөндө Эми жарайт дейсиз. эме кыл. Атың ким? Салы. Сали. Эми ушул азыркы ыйлап аткан күнүңдү унутпашың керек да. Ушуга чейин кандай кыйналып келдиң? Эми ушуну унутпашың керек. Биздин үйдө бачы менен семиришет да. Себеби 2 маал ызык тамак, эртең менен чай, кант, майы менен чай ичет. Анан түштө ызык тамак, кечинде ызык тамак ичет. Жаткан жерлер жылуу. Анан акыл насаат, осуят сөздөрдү сүйлөйбүз. Жакшы иштерди кылабыз, аракет кылабыз. Анан кийин могул азыркы ыйлаган күнүңдү унутпашың керек да. Бизде жарым ай болгондо эле унутат. Анан эле мен жөн эле келгем дейт бияка. Мен жөн эле биякта эмне экенин көргөнү келдим эле, билейин деп келдим эле деп баштайт. Андай кылба да, андай кылсаң Кудай төбөңөн урат да кайра. Мен эскертип атам да, ар бирине ушинтип алам да. Антпесең ушинтип атпай, кутуруп атпайбы? Мен да ушинтип сага окшоп 10 жыл мурун ушинтип ыйлап жүргөм. Анан Кудай бар экен. Анан азыр ушинтип сага окшоп ыйлагандарга болушуп ушундай бир организация ачып калдык анан. Рахмат. Ошого жетиштик, көрдүңбү? Аны үчүн аракты, тамакины ташташ керек да. Ойду өзгөртүш керек жакшы жака. Анан кийин жакшы болот. Эми тамакины ташта. Алың бул болсо, кан кузуп атсаң, анан дагы тамаки чексең, бул туура эмес да. Бул акылсыздык да. Ооба, акылсыз болду. Кана анда кеттик, аны биз кабыл алдык. Ой, кайрымдан кызым рахмат. Ооба, кызым рахмат. Анан кийин да чалып. Садаң кетсең, менден кайтпаса Кудайдан кайтсын сага. Амин. Амин. Көтөрүп аласыңбы сумкаңды? Ооба.